Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта жогорку жана 1-чи лиганын финалында кимдер чыкты? Жарым финалдык беттештер кандай болду? Айтып беребиз. Ошондой эле бул чыгарылышта Аскат Аскаровдун, Султан Руслановдон жана жалпы Чүй элинен кечирим сураган видеосун назарыңыздарга салабыз. Бүгүн 19 мартта 1-чи лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Алгачкы беттеште Ош облусунун Каракулжа командасы Нарын облусунун Улар клубу менен күч сынады. Каракулжа бул беттеште мыктылыгын көрсөтүп, 8-1 эсебинде жеңүүчү болуп чыкты. Каракулжанын курамынан Сабырбек Сагыналуу уулу менен Адлет Мамасали уулу 2ден салым салышты. Экинчи жарым финалда Талас облусунун Бакубат командасы менен Нарын облусунун Намыс клубу кезгилди. Бул жылы жогорку лигага чыгабыз деп күчтөнгөн Намыс 7-0 эсебинде атаандашын утуп алды. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Команданын лидери Дастан Русланов 4 улак салса, Алымбек Кедейбеков, Мирбек Муташев жана Таласбек Дүйшалиев бирден гол киргизишти. 1-чи лиганын финалдык оюндары 21 март күнү өтөт. 3-чү орун үчүн улар менен Бакубат Талас командалар ойносо, 1-чи орунга Каракулжа менен Намыс клубтары беттешет. Жеңени жогорку лигага чыгат. Жогорку лиганын жарым финалдык оюндарына токтолсок, 1-чи оюнда Сарыөзөн менен Ынтымак ойноду. 1-чи таймдын аягында 13-чү мүнөттө Майрамбек Рыспеков эсепти ачты. Экинчи таймдын башында Сарыөзөндөн Эрнис Асылбек уулу эсепти теңеди. Андан соң Өмүрбек Исен уулу оюндагы эң кооз голду киргизип, эсепти 2-1 кылды. Экинчи таймдын жүрүшүндө Ынтымактын карамагынан дагы бир салымды Нуржан Мелисбек уулу салды. Ал эми 3-чү бөлүктө Ынтымак дагы 2 жолу гол киргизди жана ошентип жалпы эсеп 5-1 айланды. Экинчи оюнда Достук Мурасты 11-4 эсебинде утуп алды. Манас Ниязов бул беттеште 4 салымдын ээси болду. Ал эми Медет Тапык уулу менен Бексултан Абдикалил уулу 2 жолудан улакты тайгазанга таамай ыргытышты. Ошондой эле Кыяс Ниязов, Арген Карыпбаев, Улан Насакеев 1 жолудан өзгөчөлөнүштү. Мурастын курамынан Жаныш Конушбаев 2 салым салса, Рустам Тыналиев менен Эржан Талантбек уулу 1 жолудан гол киргизишти. Ошентип 21 мартта өтө турган финалда Достук менен Ынтымак ойнойт. Буга чейин тайпалык баскычтагы оюнда Достук менен Ынтымак көрөрмандардын бүйүрүн кызыткан оюнду тартуулаган. Негизги убакыт 4-4 эсебинде аяктап, жеңүүчү булеттер сериясында аныкталган. Анда Достук командасы атаандаштан күчтүү болуп чыккан. Буга чейин Сарыөзөн Мурас оюнунда Султан Русланов оор жаракат алган. Ал нерсеге себепкер болгон Аскат Аскаров кечирим сурады. Ассаламу алейкум, Көк Бөрүк сүйүүчүлөр. Кечээки Сарыөзөн Мурасты оюнунда Русланов Султанды оюн ичинен мен уруп алып, ошо Султандын буту сынып калды. Ошо буту сынып алгандан Султан чыкты. Султан ошо көзүмдан сүйөө басын Көк Бөрүк сүйүүчүлөр Чүй элинен кечирим сурайм. Көк Бөрүк ал жерде мен мындай сынып кетет деген эч кандай оюмда жок болчу. Оюндан өзүмдүн эмеме эмоциямды алдырып түзүп алгам. Ошол Султанчик эрте сакайып ушул оюн таласына чыксын. Ошону тилейбиз. Жакшы болуп кетсин Султанчик. Ошол короз айында кечиримдүү болуп, сабырдуу болуп, биз-бирибизди кечириш. Бул деген спорт экен. Кудай буюрса Султанчикти эмки оюнда, жылы оюндан көрөбүз деп ишенем.